Келечекте булуттар калкып койдо көчөт. Биз менен жолго чык, жолго сыйкырдуу. Жүрү деп сама, шашылма, кереметтер жолго чакырган. Тактынан болуп, акылга толуу, улам жаңы сырлар ачылган. Саламатсыңарбы, достор? Мен бүгүн Акылайдыкына конокко келдим. Кубиктерди жыйнап атабыз. Момундай бийик мунара көрүп койдук. Силерге жагабы? Рахмат. Атама көрсөтөм. Атаке, карачы кандай бийик мунара болуп калды. Чын эле, аябай бийик экен. Кел эми, дуал куралы. Кел. Бүттүк. Эми душмандар мунарага жете алышпайт. Атаке, ата, карачы, кандай дуал куруп койдук. Киши өтө албаган. Ооба, кооз мунар экен. Атаке, Акылай, азыр менин колум бош эмес. атаке, а сен эмне кылып атасың? Бош эмесмин. Эми ун, май. Ата, биз менен ойночу. Азырынча өзүңөр ойной бергиле. Дагы бир мунара кургула. Тажадым. Анда куурчак ойногула. Курчактуу да ойноп бүткөнбүз. Атаке, ойночу биз менен. Болуптур. Бери келгиле. Олтургула. Эмне кылабыз? Аюунун мамалагына бир нерселерди сатып алуусуна жардамдашабыз. Ой, аябай кызыктырбайбы? Бар экен, жок экен. Бир кичинекей аюунун мамалагы бар экен. Кышы бою энеси менен чээнде жатыптыр. А жаз чыкканда алар той өткөрүп, ага көп конокторду чакырмакчы болушуптур. Бирок жыйнап алган азык түлүктөрү жаз алды менен түгөнүп калган экен. Эмне кылыш керек эми? Мен билем, сатып келиш керек баарын. Базардан, аяктан менин апам баарын сатып алат. Чечтик анда. Аюунун мамалагы базарга барат. Бирок кантип эсине түйүп алат, эмнени сатып алышты. Ага жардам бериш керек. Балким баарын жазып берсекчи. Сонун акыл. Тизме түзөбүз. Келгиле. Мамалар кокуганды билбейт да. Анда биз бүт баарын тартып беребиз. Ай, ошондо эч нерсесин унутпайт. Кана, эмнеден баштайлы? Адегенде тойго дастаркан даярдаш керек. Анан бардык конокторду сыйлаш керек. Балмуздак, момпо суй, анан печенье сатып алабыз. Анан таттуудан алардын тиши бузулсун. Андай болгон жаман да. Туура, анын үстүнө момпо суйлар бат эле түгөнөт. Келгиле, ойлонуп көрөлү. Кичинекей жаныбарлар эмнени жакшы көрүшөт? Аюунун мамалагы балды аябай жакшы көрөт. Мен дагы бал аябай таттуу. Сөзсүз сатып алабыз. А бөлтүрүк эмнени жакшы көрөт? Котлеттерди. Мен да жакшы көрөм аны. А котлеттерди эмнеден жасайт? Эттен, мына. Көйнөк капуста менен союзду жакшы көрөт. Атыйын чычкан алма менен алмурутты, анан жаңгакты жакшы көрөт. Туура, жер жемиштер менен мөмөлөр аябай пайдалуу. Аларда витамин көп. Кичинекей жаныбарлар жакшы чоңоюшат. Ура! Келгиле, булочкалар, анан пирожкилер менен конокторду сыйлайлы. Болот ошентсе.
А нанды, булочканы, анан пирожкини эмнеден бышырат? Мен билем, ундан. Анда он сатып алат турбайбызбы? Картошканы дагы. Картошка кошулган пирожки аябай даамдуу да. Азаматсыңар. А пирожкини эмнеге бышырат? Пирожкини майга бышырат. Чын эле, майда сатып алалы. А мамалак каша бышырабы? Анан эмне? Кандай кашалар болот? Мен гречка кашаны жакшы көрөм. А мен тару, анан күрүч кашаны жакшы көрөм. Анда гречка, тару, анан күрүч сатып алабыз. Балдар, а силер билесиңерби? Күрүч кандай болот? А гречка менен таручу? Аларды сүрөттөн тапкылачы. Мына күрүч. А бул тару. Мунусу гречка. Туура, азаматсыңар балдар. А коноктор эмне ичишет? Сүт, ал аябай даамдуу болот. Анан алма менен алмуруттан компот кайнатса да болот. Эч нерсе унуткан жокпузбу? Ой, эстедим, тузду унутуптурбуз да. Ооба, тузсуз даамдуу болбой калат. Туз йоттолгон болуш керек. Момундай белгиси болот. Биз чоң энем экөөбүз ушундай гана тузду кошобуз тамакка. Эми айынын мамалагы менен анын достору акылдуу, анан ден соолуктары чың болот. Азаматсыңар кенжетайларым. Мунун баарын каяктан билесиңер? Азыр айтып беребиз. Саламатсыңарбы, чүрпөлөрүм? Аябай чарчадык. Себетти араң дегенде жеткирдик. Алыбыз кетип калды. Себетте эмне бар? Бир неме. Эмне дечү эле? Унутуп калбадымбы? Сыйкырды туз бар. Эгер аны жесең, күчтүү, акылдуу, анан кубаттуу болуп калат экенсиң. Чын эле, биз өзүбүз текшерип көрдүк. Анда көрөлүчү. Кана? Кадимки эле туз турбайбы? Кадимки элеби? Жөнөкөй эле туз бекен. Жөнөкөй эмес. Йоттолгон туз экен. Йоттолгонбу? Йоттолгон туз. Келгиле чогуу айталы. Йоттолгон туз. Туура. Ошон үчүн сыйкырдуу турбайбы? Көрдүңөрбү мына бул белгини? Көрдүк. Бул йоттолгон дегендин белгиси. Муну ким жесе, ал күчтүү, акылдуу, анан кубаттуу болот. А эмне үчүн ушундай туз? Анткени анын составында йод бар. Йодбу? Йод адамды күчтүү, акылдуу, анан сергек болгонуна жардам берет. Йод тузда эле болобу? Жок, тузда эле эмес. Жаңгакта, курмада, балыкта да болот. Анда ушул тамак аштарды жесең да күчтүү, анан акылдуу болосуңбу? Туура айтасың. Курсогум ачып кетти. Дасторконго карагыла. Азыр силерге тамак берем. Сыйкырдуу туз кошулганбы? Йоттолгонбу? Ананчы иче койгула. Дамдуу экен. Тойдум. Мен дагы. Акылдуу болуп баштаганымды сезип атам. Туз бар, тамак даярдаса болот. А тамак ичердин алдында эмне кылабыз? Колубузду жуйбуз. Самындап. Туура. Биз бир жакшы ырды да билебиз. Достор, бизге кошулуп ырдагыла. Таранчылар баласын тарап суга канатын, тазалыкка умтулат. Жамгырга да киринип, жашыл көйнөк кийинип, жаратылыш толкунат.
сонун ыр экен. Самынды сөзсүз сатып алабыз. Анын үстүнө мамалак кыш бою өсүп кетиптир да. Анан былтыр кышымы чак келбей калыптыр. Жаңы кийим сатып алыш керек. Жакшы бир комбинезон болсочу. Анын ары менен сүрөтү болсун. Атаке, мамалак китепти сатып алсынчы. Анан кечинде баары олтуруп алышып, кереметтүү жамактарды окушсун. Сонун болот, тезирээк тарт. Бирок сөзсүз сүрөттөрү менен болсун. Мына, бүттү. Тизме даяр. Эми муну аябай текшерип чыгалы. Балдар, карагылачы. Биз эч нерсе унуткан жокпузбу? Бал, Капуста сабиз, алма, алмурут, жаңгак, Эт, un, картошка, май, күрүч, гречка, тару, сүт, йоттолгон туз, самын, комбинезон. анан китеп сүрөттөрү менен. Эми мамалак эч нерсени унутпайт. азаматсыңар балдар. Силер ушинтип мамалак менен апасына сатып алуучулардын тизмесин түзгөнгө жардам бердиңер. Мага да кошо жардам бердиңер. Эми мен эртең базардан эмне сатып алышты билем. Ура! Эми дагы эмне кылабыз? Келгиле, эми дагы бир мунара куралы. Ийи, аябай бийик болсун. Анан эч ким жете алгыс болсун. Токтой турсаңар, балдар менен коштошуш керек да. Жакшы калгыла, достор. Эртең көрүшөбүз.